Салам достор, мен бүгін Сан-Франциско шаарына келип калдым. Кыялымда Калифорния көчөсүнө барып келейин дедим. Трагымды паркингге коюп, метро менен шаарды көздөй жөнөдүм. Метрого билет $12 экен. Анчейин кымбат эмес. Метронун ичи аябай таза. Чикаго, Нью-Йорк, ошого окшогон чоң шаарлардын метролоруна салыштырмалуу абдан таза. Жагымдуу дагы. Шаарга кирип келгенде эле атмосфера укмош, американская мечта деген дал ушул болсо керек. Кооз көчөлөр, өзүнчө бир башкача вайб. Чуулуу элдер, жарыктар баары жандуу. Лос-Анджелес шаарына караганда бул шаар бир топ таза экен. Бир көзөрмөмдө ойлоп койдум. Америка деген ушул болсо керек. Иштеген, изденген адамга мүмкүнчүлүктөр толтура. Билесиңерби, Сан-Францискодо 40тан ашык дөңсөөлөр бар экен. Ошон үчүн айдоочулар рулду капталга бурбай токтотсо, айып пул төлөп калышы мүмкүн экен. Лайфхак, кызык, Мына баягы айдоочусу жок таксилер. Бул таксилер да акыркы учурда аябай көбөйүп баратат. Ошентип Калифорния көчөсүнө да келип калдым. Бул жерди кинолордон жана интернеттен гана көрчүмүн. Жанынан көргөндө башкача экен. Бул жердин атмосферасы, вайб сөз менен айтып жеткизе албайсың. Карагылачы кандай гана кооз. Мага дагы бешенеме күн батып баратканда келгендиктен аябай кооз көрүнүп жатат. Сагыныч таркагандан кийин Трагыма карай жол алдым. Вашингтон штатына жүк алып койгон элем. Ага да жетишим керек. Ар чоң популярдуу шаарларга барганда ушинтип барып көрүп турам. Негизи мындай саякаттын да өзүнчө бир башкача кайфы бар. Кыска мөөнөт болсо да абдан жагымдуу. Мага катталган унутпагыла. Кийинки видеолордо мындан да кызыктуураак нерселерди чыгарганга аракет кылам. Көрүшкөнчө.